Садик салам, школ салам, больница салам дегендин баарына бекер жер беребиз. Камчы Кыдыршаевич, саламатсыздарбы? Сизге да депутаттар жардам бергиле деп атпайсыздарбы? Менден премьер-министрге берген суроомду улантып коелучу. Бишкек асфальт сервистен мэриядан 800 миллион урдалды деп расмий Кабминдин распоряжениясына жүрөт. Бирок 25 миллион төгүп коюп кутулуп жүрөт адам. Анда мен айтып чыккан, ким жаман, эмнеге биз унчукпайбыз? Мен жаман. Бул деген атасына кайдагы бир паркты талашыптыр деп атам мына деп. Эми өлгөн кишини жамандаган жеңил да, андай болмогон эмес эч качан. Сиз да мени тааныйсыз, кандай иштегенин билесиз, мен андай нерселерге барбайм. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы, суранычы. Макул, рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бир минут, Элвира Жыргалбекова, 5 жыл депутат болуп туулган күнүңүздө чоң атминчи айтат элек, бүгүн дагы чоң атминчи айтат окшойбуз, куттуктайбыз. Анан эгерде каалайбыз, мен эмес, мына Камчыбек Кыдыршаевич дагы разберемся деди, бериңиз кагаздарыңызды. Рахмат, кийинки сөз Сурабалдиева Элвира Жыргалбековнадан. Рахмат, мен Минтранс Телек Кыдырмаевичке кайрылат элем да. Телек Кыдырмаевич, бияктасызбы? Отам. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө бизде снегоуборочный техника барбы? Бизде болсо жана неме бар? Неме? Кечиресиз. Песка разобразка деп коет да, немеден. КДП деп коет. Ошолордун баардыгын азыр бизде немеси 3-4 бар. А бир снегоуборочный машина канча турат? Мына биз болсо ошону тендерге жарыяладык. Азыр ошо тендер боюнча процесс жүрүп атат. Кышка чейин болсо, жаңы жылга чейин болсо ошол бир алып коесуздар, Анткени мына видеодо чыгып атат, төө ашууда деген биздин Минтранстын жөнөкөй жарандар эмес, ишкерлери деген кол менен ошону жүктөп атышат да. Жок, бизде ошол жана МДК деп коет да, ошол МДК болсо ошол иштебечи эле ошолорду ишке жүргүзүп туруп, буюрса мына тиги төө ашууда бирөө иштеп атат. Өтмөктө бирөө иштеп атат, көлдө бирөө иштеп атат, нарында бирөө иштеп атат да. Эми азыр 21-жылында Телек мырза ошо тендерге өткөздүк, буюрса өткөзүп калып атабыз мына буюрса. Аны жана 453 техниканы да буюрса келерки жылы алабыз деп атпайбызбы? Аяктан да ошо каралган. Снегоуборочный машина бар экен. Ошону көзөмөлгө алыңыз, анан батыраак ишти ашырсаңыз, ишке ашырсаңыз жакшы болот эле. Анткени деген 21-жылында мындай неме менен ошол в ручном режиме иштеген туура эмес болуп калат да. Тем более Элвира Жыргалбековна, Канадада деле, Америкада деле адам баласынан тың жакшы ушу ыргыта турган аппаратура ойлонуп табылбай койду да. Бирок Канада менен Америкада снегоуборочный машинеден кийин алар таза бүтүрүшөт да. Жок, ошолорду мен сиздерге айтайын дегеним, аларда биздин бийиктиктерде перевалдардын баарында тең. Адам баласы өзүнүн көзү менен көрүп, анан кайсы жерге эмне керек экенин ыргытып турбаса, жанагындай машинелер алар жарым сааттын ичинде кумду чачып салып атышат дагы, кайрылды ичиш керек болуп калып атат да. Бирок сиздики туура, биз алып беребиз. Рахмат, ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Экинчи, Акылбек Усенбекович, мына 1-май мен эмес, гана Бишкек шаары менен Чүй обласы чектешкен бир топ участоктор бар да. Ошолорду бир мындай разграничить этип, бир межвед комиссия при администрации түзүп берсеңиз деп суранат элем да. Элдер кыйналып кетти. Справкалар мектепке баруу боюнча тияка бияка урунуп атышат да. Аны эми мэрибиз буга чейин иштеп кеткен Эмилбек Мырзакулович да жардам берип атты, в ручном режиме детей в школу перенаправлял. Азыр эми Айбек Жанышбекович да жардам берем деп ал иштеп атат. Бирок деген надо уже разграничиться да. Ошону бир көзөмөлгө алып коесуздарбы? Айбек Жанышбекович өзү азыр урматтуу мэрибиз Бишкектики ошо жумушчу топтун башында турган. Буюрса декабрдын 20-ларына чейин бул такталып бүтүлөт. Генплан Бишкек каяка чейин өсөт, кайсы жылдары кайсы аймактар шаарга кирет. Жаңы жылга чейин бүтүрүп беребиз. Так, рахмат. Анан Мурас Ордо боюнча Акылбек Усенбекович, эми буну сиз кайра эле межвед комиссия түзбөсөңүз болбой калды. Десятки озер бар экен искусственный. Мурас Ордо 1-май районунда. Элдер деген подтопление болуп, рахмат губернаторубуз кабыл алды, Канат Саганович, рахмат Айыл чарба министринин 1-орун басары кабыл алды. Элдер аябай ыраазы болуп атат, министрлер иштеп атат. Ошону деген бирок аягына чыгыш үчүн комиссия түзүш керек экен. Ошону Минсельхознасына түзүлөбү, өкмөт кандай чечет, ошону бир чечип бериңиздерчи. 30 жылдан бери чечилбеген маселе да. Жанышбекович чечет. Биз ошон үчүн алып бардык да. Айбек Жанышбекович, сүйлөштүк да, Так, андан тышкары
Алымкадыр Сабирдинович, гепатит боюнча кечээ мага келишти, сиз аларды тааныйт болуш керекси, ассоциациялар келип аябай бир топ мындай стигма жөнүндө айтып беришти, 100 миллион каражат керек деп айтып беришти. Аны деген министр менен да жолугуп сүйлөшөт элекпиз, ушуну жаңы келди, жаңы эски министрибиз кайра келди деп айтып атышат. Ушуну кандай карап атасыздар? Элвира Диталбековна багадагы бүгүн айтышты, ушу жогорку кеңештен чыккандан кийин менен жолугуп, ошол чечкенге аракет кылабыз, чечип беребиз. Жардам бересиздер, рахмат. И акыркы маселе, Камчы Кыдыршаевич, саламатсыздарбы? Сизге да депутаттар жардам бергиле деп атпайсыздарбы? Мына менден премьер-министрге берген суроомду улантып коелучу. Бишкек асфальт сервистен мэриядан 800 миллион урдалды деп расмий Кабминдин распоряжениясына жүрөт. Бирок 25 миллион төгүп коюп кутулуп жүрөт адам. Анда мен айтып чыккан, ким жаман, эмнеге биз унчукпайбыз? Мен жаман. Бул деген атасына кайдагы бир паркты талашыптыр деп, атам мына деп. Эми өлгөн кишини жамандаган жеңил да, андай болмогон эмес эч качан. Сиз да мени тааныйсыз, кандай иштегенин билесиз, мен андай нерселерге барбайм. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы, суранычы. Макул, рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бир минут, Элвира Жыргалбековна, 5 жыл депутат болуп туулган күнүңүздө чоң атмич айтат элек, бүгүн дагы чоң атмич айтат окшойбуз, куттуктайбыз. Анан эгерде каалайбыз, мен эмес, мына Камчыбек Кыдыршаевич дагы разберемся деди, бериңиз кагаздарыңызды. Акылбек Сомбекович өтө маңыздуу, жакшы доклад жасадыңыз. Сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, биз мамлекеттик машинаны башынан курдук дедиңиз. Мен дагы ошого толук кошулам. Бүгүнкү өзгөрүүлөр өтө байкалып, көрүнүп турат. Баардык эл чарбасында коомубузда ар бир жараныбыз сезип атат деп айтсам болот. Bunun başında, şu maşinanın, жаңы мамлекеттик машинаны түзгөнүн башында албетте президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Акылбек Сомбекович, сиз баштаган министрлер кабинети турат. Биз сиздерге, мен ошол өзүмдүн шайлоочулардын атынан ыраазычылык билгизем. Бир эле мисал айтсам, мурда билесиз, мурдагы сазыктарда биз бир жылына 3 километр бир мектеп араң округубузга тартчу элек да. Быйыл Кудайга шүгүр, мына 15 километрден асфальт 2-3 мектеп салып берип атасыздар. Бул дагы өсүштүн белгиси, ошого ыраазычылык билгизем. Ошол менен эле бир-эки көйгөйлөрдү айтып кетейин, Акылбек Сомбекович. Бала бакча маселеси өтө оор акыбалга келип такалды да. Мектептерди куруп атасыздар. Былтыр 100 мектепти быйыл бүтүрүп атасыздар. Жылдын аягына чейин бүтүрөбүз дедиңиздер. Ошол убакта бала бакчалар калып кетип атат. Ушул бир бала бакча курган боюнча мен сизге киргенде дагы айттыңыз эле. Мен ушу кээ бир жерлерди аныктап тактап ошо жергиликтүү ишкерлерге берем дедиңиз эле. Ошол оюңуздан кайттыңызбы, жакында указ чыгарам дедиңиз эле, ошол боюнча турат да, ошол боюнча бир сөзүңүздү, жообуңузду берип коесузбу? Биз токтом чыгардык, льготный кредитование берели деп, азыр жер маселелерин чечип атабыз. Жакын арада жер маселелеринин баарын бир органга топтоп, анан ошо бир жерден чече тургандай кылайлы деп атабыз да. Мэриялардын кулактарына мына кулак сырга деп коеюн. Мэрияларга тапшырма бергенбиз. Ош, Бишкек, мэриялар уже конкурска чыгарыш керек эле. Калган шаарлардын баарыныкын жазга маал дагы чыгарабыз. Садик салам, школ салам, больница салам дегендин баарына бекер жер беребиз. Инфраструктурасын өзүбүз алып барып беребиз. Бүгүнкү күндө ошол бирок кийин кайра өзгөрүп кетпеш керек да. Садик салам деп анын ордуна гостиница же болбосо жилой үй курулбайт да. Бүгүнкү күндө ишке кирип атат да, ушул эки чоң шаарда. Айыл жергелеринде? Айыл жергелеринде дагы инвентаризациялар жасаттырып атабыз. Көпчүлүк жерлерде үйлөр, участкалар даяр, кызыл китептери алынган, документтери толук бүткөрүлгөн да. Биз сизге киргенде айтасыз, быйылча мектептерди бүтүрөлү, далгастройлорду бүтүрөлү деп бала бакча калып кетти 2-3 жылдан бери. Ушундан да мен сизге кайрылам, кат жүзүнүн ар бирин окуп отурбайын. Экинчи суроом, жол маселеси боюнча. Быйыл чынында өсүш болду жолдордо. Ыраазычылык билгизебиз жол министрлигине. Бирок кээ бир көйгөйлөр бар. Быйылкы жылдын капиталдык салымдар беренесине кирген жолдор калып кетти. Эми көп эмес, бир 10% десем болот. Ушул нерсени сөзсүз түрдө эмки жылкы титулга киргизип улап кетишиңиздерди мен суранам. Себеби элге биз айтып койгонбуз, капиталовениеден тизменалар көргөн. Быйыл бүтөт депчи. Ошон үчүн ушул нерсени
дагы кап калтырбай титулга киргизишиңиздерди мен суранам. Титул деген эртерээк башталат, эрте бүтөт. Урматтуу министр, шуну жазып алсаңыз. Анан кийинки Ак Терек Папан Кожокелен деген жол бар. Оор жүк ташуучу машиналар азыркы күндө 0 километрден 7 километрге чейин талкалап салды. Ушул боюнча чечим кабыл алышыбыз керек. Урматтуу министр, жеринден барып көрүп таанышып, сиз менен ушул нерсени чечишибиз керек. Рахмат. Жооп бересизби? Саламатсызбы? Быйыл болсо мына былтыркы жылкы караганда, былтыр болсо 488 километр жол салынса, вообще азыркы күнгө 651 километр жол салдык да. Жанагындай биздин урматтуу президентибиз айткандай, Кыргыз автожол деген боюнча ошо приоритетный кылып туруп ошо жол салабыз деп айтты эле. Мына буюрса ошол Кыргыз автожол менен салып келатабыз. Ошол себеп менен очередь менен келип, мына ушул буюрса ушул күнгө чейин келдик да буюрса. Анан жана сиз айткан боюнча бизде болсо ДНТдан айып пулдар боюнча салыштырууунча 2022 жылы 9,5 миллион сом айып пул штраф салынса, жана ошо немеден превышение весогабаритный боюнча азыркы күндө 23 миллион 500 салынды да. Анан азырда силерге ошо сунуш киргизгенбиз жана штраф груз отправителер боюнча деп. Ал боюнча мыйзам ошо колдонуп калса, буюрса бул маселе чечилет да. Рахмат.